Кадарыбызга кечигип кошулуп калган телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы бир жолу кутмантан каалайбыз. Бүгүн биз болсо оңдош үчүн ааламды, оңдош керек адамды деген ушундай бир таасирдүү сөздүн алкагында кеп кылып атабыз. Студиябызда болсо коногубуз бар. Ооба, тааныштырып өтсөк, Иман фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков агайыбыз бизде конокто. Кутмантаңыз менен. Саламатсызбы агай? Кош келиптирсиз агай. Рахмат чакыргандарга. Агай, албетте ушул глобалдуу дейбизби, терең маанини камтыган сөз оңдош керек, оңдош үчүн ааламды, оңдош керек адамды деген сөздүн алкагында маек куруп жатып, сизден ыймандуулук, ыйман тууралуу, адептүүлүк тууралуу сурагыбыз келип турат да. Албетте ааламды оңдош үчүн, айлана чөйрөнү, коомду оңдош үчүн ыймандын ролу орду чоң, Албетте. Ыйман дегенди көп адамдар түшүнбөйт, маани да бербейт, баалабайт. Мисалы биз денебизди жакшы көрөбүз, бирок рухубузду жакшы көрбөйбүз да. Эмне себептен дегенде денебиз көзгө көрүнөт. Адам өзү негизи көзгө көрүнгөн нерсени баалайт, көзгө көрүнбөгөн нерсени баалабайт. Бирок чын-чынына келгенде денеден рух чыгып кеткенден кийин денеңдин эч кимге кереги жок, алып барып көмүп коюш керек да. Ошол сыяктуу эле дарактын да көрүнгөн жагы бар, көрүнбөгөн жагы бар. Көрүнгөн жагы бул жалбырагы, бутагы, сабагы, мөмөсү. Көрүнбөгөн жагы тамыры. Көрүнбөгөн жагы маанилүүрөөк да. Эгерде тамыры болбосо дарак болбойт. Анын амалы дагы. Ал эми адамдын да көрүнгөн жагы бар. Көрүнгөн жагы бул денеси кылган амалы, көрүнбөгөн жагы ыйманы. Эгер ыйман болбосо адам боло албайт. Мисалы, башы кара бут айрын баардыгын эле адам дей бербеш керек да. Адам кейпиндеги айван бар, адам кейпиндеги шайтан бар, адам кейпиндеги жырткыч бар. Ошон үчүн мен азыр сиздер айтканга бирдеге кошуп коеюн. Оңдош үчүн ааламды, оңдош керек адамды, оңош үчүн адамды, оңош керек амалды. Ай, баракелде. Сонун там айтылган сөз болду. Агай, мынакей, сиздердин жасап аткан ишиңиздер, кылып аткан ар бир иш аракеттериңиздерди көрүп, сизге карап түзөнгөн адамдардын дагы саны көбөйүп атат десек болот да. Анан кийин сизди баягы бир ушул жасаган иштердин артынан ээрчиген жакшы бир коом, жакшы бир чөйрө түзсөм деп өзүнүн баягы бир жигердүү жаштардын санындагы бир топ болуп аткандыгын байкап жүрөбүз. Анан кийин фонддун иш аракеттери журасында азын олок кеп кылып кетсеңиз. Эми ушул фонддун иш аябай кеңири да. Бирок ушул сиздердин темага байланыштырып жооп берүүгө аракет кылайын. Эми фонддун негизги максаты ошол адамдардын руханий потенциалын көтөрүү да. Анткени айтпадым, рухтун канчалык маанилүү экендигин, ыймандын канчалык маанилүү экендигин. Ошон үчүн биз мындай телевизордон чыгып, же болбосо түз эфирден сүйлөп, же бир тегерек столдордо эле сүйлөгөн жокпуз, элди кыдырып атабыз. Анткени бул Токтогул атабыздын мурасы ошол, Калыгул атабыздын, Жеңижок атабыздын, Арстанбек атабыздын, Эшмамбет атабыздын. Алар элди жерди кыдырып, элге иштегенде ошон үчүн элибизде ыйман болгон. Мисалы, курайга менет кылыштын кереги жок. Же болбосо алап атага, ото чөпкө ансыз деле өсө берет. Бирок гүлгө, түшүмгө, мөмөгө менет кылыш керек да. Ошон үчүн элди аралап менет кылып иштеш керек болуп атат. Акын жазуучуларды алып алып, илимпоздорду алып алып, эмгек сиңирген мугалимдерди алып алып элди кыдырып атканыбыздын себеби ошол. Баягы тизеге тизе тиешип, көзгө көз чагылышып баарлашканда жакшы болот экен да. Азыр адамдар аябай руханий жактан суусап турган учур экен. Бул биринчи, экинчи китептерди чыгарып атабыз. Жакында сүйүнчүлөп айтып кое берейин. Жусуп Баласаган атабыздын китебин жаңы котормодо чыгарып атабыз. Буга чейин Төлөгөн агабыздын котормосу бар болчу. Азыр эми Кубанычбек Басылбековдун котормосунда чыгып атат. Бул да элге бир сунуштаган биздин жакшы белегибиз. Анан Чыңгыз Айтматовдун жомоктору бар, ошону дагы чыгаралы деген ниет болуп атат. Бул абдан бир чоң бизге туш келген чоң бакыт деп эсептейбиз. Андан тышкары телеканалдарда мына жаңы фильмдер тартып атабыз. Ыйман жөнүндө, адеп жөнүндө кыска метраждуу. Элибиз азыр шашылыш, убактысы аз. Ошого бир 10 мүнөттүк кинолор бардыгы. Бул медиа пространство, медиа мейкиндик деген долбоордун алкагында, анан интеллектуал инвестиция деген долбоор менен ошо элди кыдырып атабыз. Айтор ушул анан молдокелерди окутуп атабыз. Жакында аялдарды да окуталы деген оюбуз бар. Анткени эркектер көбүнчө мечитке барат экен, медресеге барат экен, жумага барат экен, дин багытындагы суроолоруна жооп табат экен да. Аял байкуштар үйдө отурат, анан кийин интернетке кирет, интернет деген билесиз, палекет. Ага бир жаманды койсоң деле чыга берет, жакшыны койсоң деле чыга берет. Ошон үчүн аялдар менен иштешип турган заман келди деп эсептейм. Ошол адам элдин руханий байлык, жан дүйнөсүн байытуу максатта иш алып барып атабыз деп атпайсызбы агай? Айтсаңыз да, эмне үчүн ушул багытта иш алып баруу зарылчылыгы келип чыкты да? Анткени жан дүйнөсү, жарды ушундай бир
руханий нерсеге суусап тургандыгын кантип аңдаса болот, кантип байкаса болот да, эмнеликтен бул нерсе байкалып атат? Азыр репортаждагы же туура айтты. Эл окубай калды, кызыкпай калды, анан кийин руханий жактан жарды болуп кеттик деп наалый бербеш керек да. Азыр мына сиз айтып кеткен жаштарды мен да билем. Арасында өтө мыкты балдар бар. Китеп дегенде жантыгынан жата калып окуган, руханий жактан өнүгүп аткан, интеллектуалдык, физикалык жактан өнүгүп аткан жаштарыбыз аябай көп. Бул өтө маанилүү. Анан экинчиден Кыргызстандын байлыгы бул алтын же күмүш эмес. Анткени алтын менен күмүш бир күнү түгөнөт. Аларды таба турган адамдын акылы. Ошон үчүн биз инвестиция дегенде эле көпчүлүк учурда эмнегедир экономиканы түшүрөбүз, же болбосо доллар менен еврону түшүнөбүз. А чыныгы инвестицияны адамдын жан дүйнөсүнө кылыш керек, акылына кылыш керек да. Кем байлыгы жок Япония, Корея эмнеге өнүгүп атат? Анткени булар адамга инвестиция кылган. Кыргызстандагы имиджи адам, адамдын адеби, жакшы жүрүм туруму. Мисалы, эгерде сиз көчөдө бир Германияга барып, Америкага барып, же Японияга барып, туура менен иш кылсаңыз, эч ким айтпайт, жана Нью-ТВда иштеген деп айтпайт да сизди, кыргыз деп айтат. Сиздин жаман амалдарыңыз Кыргызстанга зыян тиет. Эгерде адептүү болсоңуз, пунктуалдуу болсоңуз, жакшы окусаңыз, аракетчил болсоңуз, кыргыз деп дагы эле кыргызга пайдаңыз тиет да. Ошон үчүн адамга инвестиция кылыш керек, өзгөчө жаштарга ушул багытта иштеп атабыз. Жакшы. Анан айлана чөйрөнү, негизи эле ааламды дейбизби, өзгөртүш үчүн адам өзүңдөн башташ керек. Ар бир адам өзүнөн башташ керек деген сөздү айтып атабыз да эртеден беричи. Кантип башташ керек өзүңдөн? Эмнеден башташ керек? Мисалы, башташ үчүн эртеңди күтпөш керек да. Биз көбүнчө эртең, бүрсү күнү, эртең деген бул шайтандын сөзү. Эртеңдер дагы бир күн түгөнөт, бул биринчиден. Экинчиден, эртеңге жетебизби, жетпейбизби Кудай билет. Ошон үчүн кечирим сураш керекпи, азыр сураш керек. Кокус сурай албай калсаң, тигил киши өтүп кетсе же сенин көзүң өтүп кетсе, бул бир чоң арман да. Бир жакшы иш кылыш керекпи, бериш керекпи, садага зекетін азыр кылыш керек. Эртең деген сөздү унутуш керек да, же болбосо тил үйрөнүш керекпи. Ошон үчүн келечек эч качан келбейт. Мен келечекте андай болом же мындай кылам деп өзүңдү өзүң алдаба да. 90 жашар кишинин келечеги бар, 9 жашар баланын да келечеги бар. Ошон үчүн тил үйрөнөм десең сурогун коюп кой. 2018 1-июндан баштап деп. Мына оңолуунун бир жолу ошол. Анан дагы бирдекени түшүнөлү, карасаңыз, мен машина менен келдим. Темир бизге баш ийбеш керек эле, темир бизге баш ийип калган. Пил бизге баш ийбеш керек эле, пил бизге баш ийип калган. Төө деле, ат деле, уй деле ошондой. Бу деген сөз жараткан бу дүйнөнү адамга берген деген сөз да, адамдын жоопкерчилигинде. Анан эң жоопкерчиликти алган биз өзүбүз бузулуп атсак, ичип атсак, чегип атсак, ушак сүйлөп атсак, оңго солго басып атсак, анда кандай болот? Акыреттеги жоопкерчилик кандай болот? Кудайдын алдына бара турган күн келет. Ошон үчүн жоопкерчиликти алган адам мындай жоопкерчиликтин өтөсүнө чыгыш керек. Аманатка кыянат кылган адамдын башына балекет келет деген сөз бар. Ушул нерсени түшүнүү менен өзүнүн ишинен иштешиз керек да. Анан баягы караңгыны айта бербей дейт. Бөлмөнүн бир бурчуна шам жагып койсоң, бардыгы жарык болуп кетет дейт. Ошон үчүн тил менен эмес, дил менен, амал менен аракет кылсак дагы жакшыраак болот эле. Баракелде. Жакшы. Мынакей ар бир аймактарды кыдыруу, сиз айткандай жөнөкөй кишилер менен баягы бир эле картуу жагындагы көрүнүктүү, аны менен катар акындарды ээрчитип алып кыдырып атабыз деп атпайсызбы? Мынакей өзүбүз дагы бир топ мурун көрүп калганбыз, түштүк аймактарына кыдырып келиптирсиздер да. Эми бере турган суроо мындай болуп атат. Ошол сиздердин баягы жолугушууларга келип аткан адамдардын саны кайсыл муун басымдуулук кылып атат? Өзгөрүүнү каалайм дегендер баягы бир жакшы бир жакка нукка сиздердин тренингтерди же болбосо бир маалыматтарды жакшы бир пайдалуу нерселерди үйрөнүүсү келген адамдардын саны кандай болот? Толтура. Мисалы, адам курсак ачканда колунда барын жейт да. Көгөргөн нан болобу, эскирген тамак болобу жеп алат, бирок ал ден соолукка зыян болушу мүмкүн. Азыр руханий ачкачылык бар. Адамдар барып эмнени берсе алып аткан учурда, ошон үчүн мындай жакшы адамдарды көрө алып чыгыш керек. Жакында Гапыр Мадамиевди алып барып келдик. Бул билесиз, аябай белгилүү мугалим. Мугалимдер тим эле аншлаг, жанагы Мирбек Атабековдун концертине жаштар келгенде эле келип берди да. Кетирбей 1 саатка белгилесек 3 саатка чейин болуп атты. Надырбек Алымбеков, Маркабай Аматов, Карбалас Бакировдор менен чыгып келдик. Раматлык Эгемберди Эрематов менен чыгып келдик. Поэзияга кызыккан жаштар бүткөндөн кийин бизди мектепке барып бериңиз, биздикинде калып кетиңиз деп тим эле. Ушунчалык бир талап бар да. Ошолор талап кылган нерсени бериш бул интеллигенциянын милдети. Мен дайыма айтып келатам го, азыр молдокелер деле элди кыдырып атат, баягы даават кылып. Бизнесмендер деле карасаңыз, акция деп эшикти ачсаң турган болот. Же болбосо саясатчылар мага добуш берип кой, партиям жакшы эле деп. Бирок интеллигенция уктап атпайбы? Интеллигенция элге чыгыш керек да. Анан кийин отуруп алып эле наалый берген болбойт да, болбой калды, өспөй калды, андай элек, мындай элек, азыркылар аркага кетип атат, тигил эле бул эле депчи. Ошон үчүн азыр бир аракеттердин заманы болуп атат да. Биз көрүүчүлөрдүн эсине дагы бир рет салып өтсөк,
биз ыйман фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков агай менен маекыл куруп жаткан учурубуз. Эгерде сурооңуздар болсо, мына орозо ыйык Рамазан айы ушул тууралуу да сурооңуздар болсо, Нуржигит агайга берсеңиздер болот. 56 72 сандарын териңиздер. Ооба, убакыттан пайдаланып биз дагы орозоңуз кабыл болсун деген тилекти айтып өтөм. Анан ушул ороз айы жөнүндө дагы бир аз кеп кылып берсеңиз да, ороз айы бир баягы тазалыктын, тазалануунун айы эмеспи? Анан кийин ушул бир айдагы адамдардын түздөнүүсүнө, бир оңолуусуна бир жакшы бир стимул болуп бере ала турган айлардан да ушул айлардан жөнүндө бир жакшы. Пайгамбар алейхисалам айткан экен, атасы энеси тирүү туруп атасын алып калбаган адамдын мурду жерге сүзүлсүн деген маанидечи. Анан орозого жетип туруп күнөөлөрү кечирилбеген адамдын дагы баягы ал деле бир жакшы болбой калат экен да. Ошон үчүн бул бир кечиримдердин айы. Адам үчүн эң чоң бакыт бул алтын эмес, күмүш эмес, же үй эмес, машина эмес, күнөөлөрдүн кечирилиши. Акыретке барганда бир күнөө дагы аябай көп болгонун адам билет экен да. Бул бир, экинчиден орозонун дагы адеби бар. Биринчиден жалаң эле ичпей, жебей жүрүш эмес, көздү сакташ керек. Азыр канча жаман нерселер бар, гезитте болсун, теледе болсун, көчөдө болсун, ошондон көздү сакта дейт. Экинчиси тилди сакта дейт, ушак айтыштан. Кээ бир адамдар айтат, ушак айтсаң, жалган сүйлөсөң, ошондо деле оозуң ачылып кетет депчи. Абайлаш керек да. Үчүнчүсү кулакты сакта дейт. Баягы жаман сөздөрдү уккандан, гыйбатты уккандан, анан денеңдин башка мүчөлөрүн сакта дейт. Андан кийин тамакты тое жебе дейт да. Анткени адам тамакты тое жесең, бул максатыңа жетпей каласың. Мунун дагы бир мааниси ачкалардын кадырын билиш да. Ач кадырын ток билбейт дейт. Качан курсаң ачканда, ошондо ачкалардын кадырын билесиң. Мээримдүүлүк келет, беришендик келет, айкөлдүк келет дегендейчи. Андан кийин бир кичпейилдүүлүк болуш керек да адамда. Ушул орозом кабыл болуп атабы же жокпу? Эми Кудай Таала өзү билет, кабыл болсо экен депчи. Анан кыйратып койдум, мен тутуп атам, анан кийин бейишке түшөм деген сезим болбош керек да. Анткени кичпейил адамдын келечеги кең болот. Мисалы бышкан тамакты дагы бышырсаң эзилип же күйүп кетет. Сактап койсоң жыттанып кетет дегендей да. Ал эми быш элек тамактын келечеги бар. Туз салсаң болот, мурч салсаң болот, продукт салсаң болот, суусун булантып ийсең болот дегендей. Мен быш элекмин деген адамдын келечеги болот да. Мен быштым дегенден баштап адам токтойт, өспөйт, аркага кетет. Ошон үчүн орозо бул кичпейилдикке дагы үндөйт. Андан кийин бир эле өзүбүзгө тилек кыла бербей, элге да тилек кылыш керек. Жакындарга, ооругандарга, бала чагасы жокторго, бакыт издеп жүргөндөргө. Бирөөгө тилек кылсаң, периште сага дагы болсун деп тилек кылат экен да. Ошон үчүн бул көбүрөөк ибадаттардын. Анан бир эле орозодо эмес, орозодон кийин ошону сактап улап кетиште кеп. Көпчүлүгү орозодо ибадат кылат, таква болот, андан кийин ошо менен бүттү да. Кеп жашоодо улап кетиште болуп атат да. Жашоого алып келиште болуп атат. Жакшы. Агай, өзүңүз канча болду орозо кармап келгениңизге? Кудайга шүгүр, бала кезимден эле кармайм. Себеби чоң атам тарбиясында чоңойгом, чоң атам өтө мындай диндар киши болчу. Колунда чоңойгонума абдан бир бактылуумун деп эсептейм. Анткени ата энелерди көрүп атпайбызбы? Атам менен апам иштейт эле, ошого балага көп көңүл бөлө албайт да. Кечинде келет, чарчап келет, ошондо деле анча-мынча китебиңди, сабагыңды карап, баарлашып отурат. Чоң ата деген 24 саат бою колу бош, ушу небере көзүн арнайт экен да. Адамды тарбиялаш үчүн мен ушул нерсени түшүндүм. Баягы чыгашаны азайтып, убакытты көбүрөөк бериш керек экен. Азыр биз болсо сураганды сатып берип коебуз, телефонбу, оюнчукпу. Анан ошо менен жүрөбүз да тарбиялап атабыз деп. Чынында аны телефон тарбиялап атат, интернет, телевизор тарбиялап атат. Андан көрү сураганын азыраак алып берип, убактыңды көбүрөөк берсең, ошондо бала жакшы тарбиялат экен. Мен ушуга көзүм жетти. Жакшы. Эң сонун. Анан багакатка жеткен адамдар ушул 5 парыздын бири болгон орозону кармаш керек деп айтабыз да. Анан бүгүнкү жаштарга, балдарга орозону кармоону кантип түшүндүрүшүбүз керек? Рамазан айын кантип айтып беришибиз керек да, агай? Ар биринин өзүнүн деңгээли бар. Мисалы 2016-жылы Япониялык окумуштуу далилдеп чыкты. Аутофагия деп коет экен, өзүн өзү жейт деген теория менен Нобель сыйлыгын алды да. Бул деген сөз адам мындай адамдын денесинде оорукчан, чириген, чалажан клеткалар аябай көп болот экен. Көптөгөн оорундар ошонун кесепетинен болот экен. Бирок адам ачка калганда күчтүү клеткалар ошолорду жеп тазалап коет экен да. Дене жашарат экен, урук тазаланат экен. Ден соолук, анан адамдын зээни, эс тутуму күчөйт экен. Бул эмненин гана пайдасын айтсаң, адамдар ошол нерсеге кызыгат да. Бир жагы ушул нерсе бар. Экинчиден адамдын эң чоң душманы бул шайтан деп коет. Шайтандан да чоң душман бар, бул напси деп коет да. Мисалы напси эч убакта китеп оку дебейт, спорт менен машык дебейт. Же болбосо аракет кыл иште дебейт да. Напси жат дейт, тамак же дейт, телевизор көр дейт, же болбосо смартфон кара дейт, иштике кылба, бирөө менен уруш дейт, сабыр кылба дейт. Ошол напсини жеңиштин бир эле жолу ачкачылык экен. Бул отко дагы жеңилбейт экен, сууга да жеңилбейт экен. Адам ачка жүргөндө мындай кичпейилдик пайда болот экен, сабырдуулук пайда болот экен. 3
нерсе 3 амал. Бул тараза да тарта албайт дейт да акыретте. Биринчиси бул сабырдуулук. Сабырдын түбү сары алтын деп кыргыздар бекер айткан эмес. Экинчиси кечиримдүүлүк. Үчүнчүсү ушул орозо. Ушул 3 нерсени акыретте Алла Таала таразага да койбой туруп соон өзүм берем деген жагы бар экен. Ошон үчүн орозону бул 1 айда бир жылда бир келген конокто кандай сыйлайбыз? Дал ошондой сыйлап акысын бериш керек. Жакшы. Агай, сиздин сүйлөп атсаңыз, ар бир айтылган таамат сөздөрүңүздү угуп эле отургубуз келип атат. Анан кийин бир адамдар жөнүндө, руханий баягы өнүгүү жөнүндө айтып берип атасыз. Эми бир табиятка мамиле жасоо боюнча, мекенди сүйүү боюнча бул тууралуу дагы бир азын алак кеп салып берсеңиз. Ата менен апа мекенге окшош болот. Анткени ата да бирөө, апа да бирөө. Мекен дагы бирөө да. Мен мисалы дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө болуп келдим, бирок элестетип көрсөңүз, көчөгө чыксаң, hello же болсо, konnichiwa же болбосо, шеше деген сөздөрдү угасың, ассаламу алейкум, кандайсың досум деген сөзгө деле зар болосуң да чын айтканда. Анан бияка барсаң, өздөрүнүн сушиси бар, дагы бир жерге барсаң, башка тамагы бар, кадимки биздин лагманды, палоону, мантыны сагынасың. Мына чаң көтөрүлгөн кыргыздын жерин сагынасың. Тоолорду сагынасың. Элестетип көрүң, кээ бир жерлерде тоо жок. Тоону өмүрү көрбөгөн адамдар бар. Кандай ушу кетип атып көтөрүлүп кетеби депчи. Чыксаң, бизде шаардын деле тегереги тоо, айылда деле тоо. Биздикинде жер ааламда жок, ишенип коюңуз. Биздикинде береке жок. Мисалы, Америкага барды кетип атат, кантип кетип атат билбейм. Адамдар роботко окшоп калганда, ар бир секундун санап жашайт. Ар бир акчасын санап жашайт. Кокус жумуш жок болуп калса кантип жашайм деген ой бар. Бизде атасы менен апасы иштебейт, өзү деле иштебейт. 10 балалуу болгон жашоо өтүп элатат. Күнүгө майрам күнүгө той. Кирешеси 5000 сом, чыгашасы 50 000 сом жашап атат. Алар мисалы өзүнүн өлкөсүндө бала төрөсөң $1000 берем, $10,000 берем деп закондорду чыгарып койгон, аялдар төрөп атат. Эгерде бизде ошондой закон болсунчу, Кытайдан да көбөйүп кетебиз. Ошон үчүн бизде мындай береке бар да. Мекенди сүйүш керек, мекен бирөө болот. Киндик кан тамган бул киндик байланган жер деп коет. Башка жерге жакпай калсаң батпайсың, бирок ата мекен эмнегедир кечире берет. Ошон үчүн мекенди сүйүш керек. Ушул жерде гана биз бактылуу болобуз деген сөзгө ишенем. Эң сонун. Бизде болсо байланышка чыккан телегөрүүчүбүз бар экен, кабыл алып оюну угуп көрсөк. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кутман теңиз менен. Рахмат өзүңөрдүк менен. Мен Нуржигит мырзага салам айтат элем. Саламатсызбы? Кармаган орозосу кабыл болсун дейт элем. Амин, сиздики дагы. Кудайым Кыргызстаныбызда деги дүйнө жүзүндө ушундай сиздей болгон балдарыбыз, жигиттерибиз көбөйсө экен дейм. Сизди көрүп көптөн бери ушул ороз айында бир жакшы сабак алдым десем болот да. Сизди угуп отуруп сурооңуз барбы эжеке? Алла ыраазы болсун. Рахмат сизге. Менин да балдарым бар, сиздей болгон, ошо балдарыма дагы сиздей болушун каалайт элем. Ошол үчүн сиз менен кандай байланышып, кайсы жактарга барса, сиздей сабак алса деп ойлойт элем. Анан сиздин жана аялдар үчүн дагы окуу ачып атабыз дегениңиз мени аябай кызыктырды. Ошол жакка качан башталат, ошол жакка мен да барсамбы дейм. Орозоңуздар кабыл болсун. Алып баруучуларга дагы рахмат айтам. Ороз айында баарына жакшылык каалайт элем. Бар болуңуз, ырачылык Рахмат берели. сизге. Рахмат эже, уулуңуздун, балдарыңыздын өмүрү узун болсун, ырыскысы кең болсун, экинин даражасы бийик болсун. Ыйман фондуна келсин. Бизде Эркиндик 56, биздин дарегибиз ошол, Фрунзе көчөсү менен Эркиндиктин кесилишинде. Ошто дагы өкүлчүлүгүбүз бар. Анан Инсан Чекит Кейжи деген биздин бир портал бар. Ал жерде деле ушул адеп акылак багытындагы макалаларды чыгарабыз, тарбиялык маани деген насааттарды чыгарабыз. Андан кийин YouTube'да деле Инсан Медиа деген каналыбыз бар. Ал жерде фильмдерибиз, ошол сабактарыбызды коюп атабыз. Андан кийин тиги аялдар үчүн мектеп, бул айылдарда кылып атабыз да. Бир 16 точканы тандадык, анткени байкап атасыз да. Аялдар азгырып кетип атпайбы? Мына Сирияга 500-600 адам кетип, анын 140 аял экен. Элестетип көрүң. Аял кетсе бир балекет экен да, эркек өзү кете берет экен, аял баласын кошо алып кетет экен. Керек болсо күйөөсүн кошо алып кетет экен. Ошон үчүн баягы энелер мектебин эмнеге уюштуруп, аталар мектебин эмнеге уюштурган жоксуз деп Капыр Маданиевге суроо берсе, аябай жакшы жооп берди да. Апалар дейт, балдары менен кошо аталарын кошо окутуп коет деп атпайбы? Ошон үчүн энелерге аябай көп ставка кылыш керек экен ушул багытта. Анан дин багытында критерийлер бар. Баягы бардыгын эле окута бербейт го деп ойлойм.
Бирок сиз келип биз окуткан тренерлерден илим алсаңыз болот. Муну дагы ошо иман фондуна барсаңыз биз маалымат беребиз кененирээк. Рахмат, бактылуу болуңуз. ыраазычылык билдиребиз. Эң жакшы ыраазычылык билдиребиз агай сизге. Бар болуңуз, жакшы маек куруп бердиңиз. Иман фондунун жетекчиси агабыз Нуржигит Кадырбеков менен биз маек. Ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат сизге. Жолугуңуз кабыл болсун. Келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Бар болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо дал ушундай таасирдүү сөздөрдөн кийин берүүбүздүн сапарын улантабыз. Эч кайда алыстабаңыздар.